Sen en жақшысың. Sen dünyadagi eng yaxshi odamsan. Sen dünyadagi eng unikalдуу адамсың. Dünyada sendей başka hiç kim жоқ. Sen dünyada жалғызсың. Sen жеңүүчүсүң. Эмне үчүн дегенде, миллиардтаган клеткалардын арасынан именно сен жеңип чыккансың. И бул жарык дүйнөгө келгенсиң. Силерге ким ушинтип акыркы жолу айтты эле? Биз өзүбүзгө ушул сыяктуу сөздөрдү айтып турганда, бизде ички энергиябыз пайда болот. Бул сөздөр менен өзүбүздү өзүбүз алдабайбыз. Бул чындыгында ошондой. Сен деле бир адамдарга жакшылык кылып, жакшы адам болгонду ар дайым ойлоносуң. Болгону бир-эки нерселер тоскоолдук кылып келет. Эң чоң тоскоолдук бекем чечим кабыл алуу деген маселеге келгенде биз бир аз кыйналып калабыз. Кантип туура чечим кабыл алышты билбей атасың?